Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү ачык маек рубрикабызга Дост курулуш компаниясынын директору Түгөлбай Сейдалиевди конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, бала чагыңыз кандай өттү, кайсыл жерде, кимдердин үй бүлөсүндө төрөлгөнсүз? Assalamu алейкум. Чоң рахмат сиздерге. Бул ушул куттуу телевидениеңиздарга, жалпы элге сунуштап, бизди туура көрүп маек алып атканыңыздарга 1986 жылы 24 январда Сузак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнө караштуу Карабулак айылында төрөлгөнбүз. Ата-энебиз ошол негизи эле дыйканчылык, мал чарбачылык менен эмгектенишет. Бүгүнкү күнгө чейин эле ошол кызматтарын аркалап келет десем болот. Кудайга шүгүр, ата-энебиздин баягы акыл насааты менен эмгекти дагы үйрөтүп, билимди дагы бердиртип, жакшы бир тарбияны берди деп ойлойм. Ошол себептен бүгүн биз жакшы бир ийгиликтерге жетип отурабыз. Айылда жакшы күндөр өттү. Мектепте үйдөн 1,5 километр алыстыкка келип окуп кетет элек. Жолу татаал, кышкысын аябай эле суук болчу. Бирок ошого карабай мектептин мугалимдерибизге рахмат, жакшы билим берип, 11-класста кызыл аттестат менен бүтүрдүк мектепте. Кийин шаарга келип, шаарда Жалал Абад мамлекеттик университетинде мамлекеттик өз алдынча башкаруу адистиги боюнча менеджмент факультетин бүттүк адистигин. Студенттик күндөрүңүз тууралуу айта кетсеңиз, студенттик күндөрүңүздө дагы ар бир студенттин башында ар түрдүү кыйынчылыктар өтөт дегендей, студенттик күндөрүңүздө эмнеден кыйналдыңыз, эмненин баркына жеттиңиз дегендей. Студенттик кез кандай өткөн? Студенттик кезде мен сүйүнөм, ар бир баланы негизи студент кылыш керек. Биз кээде балки билим албайт, андан көрө Россияга барыш керек деген нерсе болот да. Жок, бул жерде билим инсанга билинбеген азык катары кирип отуруп, бир күн жашообузда өзүнүн сөзсүз пайдасын берет. Бирок кандай кыйынчылыктар болгон? Жашоо тиргиликтен көп деле кыйналбадык. Анткени бул жакта шаарда эжемдин үйүндө жашадык. Кымызай деген эжебиз. Эжебиз бизге өз баласынан артык мамиле кылды. Баягы студент бүткөнгө чейин тамак аштан, квартплатадан кыйналбадык десек болот. Бирок биз айылдан келгендигибиз үчүн мен бүгүнкү күндө жаштарга деле айтып кетем, орус тилинен мен кызыгуум дагы болбоду. Айылда деле баягы белгилүү мектеп предметтин гана айтып деп коюп, 5 алып сүйүнүп жүрө бердик. Бүгүнкү күндө деле биз ошол орус тилинен аябай кыйналдык университетте окуп жүргөндө. Андан кийинкиси айылдан шаарга келгенде жалпы билимдүүлөрдүн арасына түшкөндө белгилүү бир өзүңдө баягындай ыңгайсыздык же болбосо мындай алсыздык сезген учурларың болот. Аны белгилүү бир убакыт менен, окуу менен, өзүңдү жетиштирүү менен мындай дагы өзүңдүн ордуңду көтөрө билесиң. Алгач эле ишкердик чөйрөсүн баштаганда кайсыл тармактан баштадыңыз? Анан кандай баягындай көп аракеттер талап кылынат дегенде ишкердикте мындай ар бир күнүң ар башкача, ар түрдүү мындай жоопкерчиликти, ар түрдүү күн аракеттерди талап кылат эмеспи? Анан сиз алгач эмнеден баштадыңыз? Эми биринчи алгач баштаган нерсебиз мен айылда трактор айдайт элек. 10-11 класста эле трактор айдап, элдин чөбүн оруп берип, жайында окуу бүткөн маалда сезондо семечка күн караманы майдалап берип, аны ташып берип, ошентип иштечүбүз. 3-курста азыр тилекке каршы жабылып калдым, ол жерде медучилище болуп калды. Ошонун аркасында Кытай сок алма чыгаруучу завод ачылган, Кыргыз-Кытай ишканасы. Ошол жерде бир сезон ал жерде иштеп калдык, 2 сезон алма ташып. Анан эң негизи туруктуу ишибиз катары 2008 жылы студенттиктин кышкы учурунда, 5-курстун кышкы учурунда баштап магазин ачтык.
Андан кийин магазин аштык, интернет клуб аштык, пескаблок, бурчатка, пластик, навайкана дегендей. Ишкердиктин бүгүнкү күнүнө чейин айтсам бир 30 түрүн кылдым го дейм. Бош учурларда бирөөлөрдүн колунда иштейт элем. Өзүмүн параллельно дагы бизнесим болот эле. Бирок албетте сөз бирөөнүн колунда иштейт элем. Мисалы, понедельниктен баштап жума күнгө чейин фирмада иштесем, завскалат болуп, же болбосо экспедитор болуп, дагы башка тармактарында карап иштесек, суббота, воскресенье күндөрү машина базарга чыгат элем. Ошко машина алып сатып, андан кийин жер алып сатып жүрдүк, үй куруп салып жүрдүк. Ошол эле учурларда параллельно ошо чакан ишканаларды аштык. Кудайга шүгүр, ошентип келип 2016 жылдан баштап официалдуу фирма кылып, ОСО ачып, мисалы биздин бүгүнкү күндө 4 ОСОбуз бар. Ал компанияларыбыз Аманат Роуд, негизгиси 2017 жылы ачылган. Бунун карамагында лицензионный компания, курулуш тармагындагы 2-нчи уровень. Компания Дос Курулуш көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен алектенет. Көп кабаттуу компания куруу дегенде бул сатуу менен алектенет. Талдыгыраак анткени курганда биздин Аманат Роуд лицензионный компаниябыз курат. Сатууда бүгүн жакшы, Кудайга шүгүр, жалпы 3 объект бүтүрүп, элдер кирип жашап жатат. Бул жылдагы Кудай кааласа 3 объектти пландап жатабыз. Кийинки жылдарга дагы жакшы пландарыбыз болуп атат. Ошол учурдан пайдаланып айта кетебиз. Мисалы, пандемия учурунда компаниялар ар кайсы тараптардан жардам кылды. Биз 6 жылга рассрочкага кылдык, баасын да арзан кылдык, сом менен кылдык. Мисалы, эң жакшы жери 32 000 сомдон 6 жылга 5% рассрочка. Биз ортодон ылдыйкы деп айтканга болбойт, билимдүү жана жаңы үйлөнгөн мүмкүнчүлүгү бар. Бирок толук акчасын 3 жылда бүтүрө албаган жаштарды эсепке алып 6 жылга бердик. Бая жогоруда айта кеткендей, эми биз канчалаган адамдарды үйлүү кылсак, бүгүнкү күндө, допустим, биздин үйүбүзгө кирип жашап аткан мен 150 адамды билем. Бүгүн уже жашап жатат. Бирок барсаң, өз баласындай кабыл алат, дуа берет. Бул бакыт, чыныгы бакыт. Үй курушубузга да себептердин бири ошол ой пикир түрткү болду. Андан кийинки эң негизги эле нерсебиз, мисалы, Бишкектен үй алып атышат, Оштон алып атышат. Жалал Абадтагы Россияга кеткен, Америкага кеткен мигранттарыбыз, алар келип той топурга акчасын коротуп коюп атат. Биз рассрочканы кылып берсек, алар ошол возможностьту пайдаланып, үй алып, эң аз эмне бир 2 жылдык, 3 жылдык өмүрүнө үйлүү болуп калса, талаадан келгенден кийин үйү болгон болсо, жылуу болгон болсо, алардын да бакыты. Негизгиси ошол түрткү болду. Анан бирок айта кете турган нерсе, бул бир жөн эле иш эмес. Жоопкерчилиги аябай жогору. Ойлоносун, окуйсун, мамиле түзөсүн, асылына карапайым калк менен иштешесин. Түшүнүш жана түшүндүрүш бул оор нерсе. Бирок буга чейин эле айтып келишет го, 99% аракет, 1% бул мүмкүнчүлүк өзүңдүн баягы Аллах Таала тарабынан берилген бир инсандык жөндөм. Аракет кыла берсек, бардык ийгиликтерди багындырабыз деген ойдобуз. Белгилүү ишмер, ишкердикти көптөн бери, көп жылдан бери ишкердикте жүргөн инсандардын айтуусу боюнча, ар бир ишкер өзүнүн баягы ишкердик басып өткөн жолунда 3 жолу банкрот болот дешет да. Анан сизде ушундай учур болдубу? Аябай жакшы суроо болду. Бир нерсе бар да. Чыныгы момун мусулман дейт. Башка бирөөнүн катасынан сабак алат, өзү кылбайт деп айтылат. Бир. Экинчиден, бир түшкөн чуңкурга экинчи жолу түшпөйт делет да.
мен тикелей банкрот болдум деп айта албайм бүгүнкү күндө, Кудайга шүгүр. Бирок аябай көп бизнестерди ачып, актабай ошол тараптан банкрот болгонум көп эле. Кандай? Эгер өзүм башында турган бизнес болсо, анда Кудайга шүгүр банкрот боло элекмин. Бул үй куруш болсун, азыр ошолорду айтып өтпөдүм, атап ошолордун бардыгында жеке өзүм башкарган учурда өсүштү гана көрүп аттык. Бирок башка бирөөлөр менен баягы өнөктөш болуп, аларга же бирөөлөргө ишеним менен акча берип, сен ушул бизнести кыл деген учурда тилекке каршы көп эле банкрот болдук. Эми андай банкроттор көп эле. Бирок эмне биз жатып калып, ага кайгырганда эмне? Бир эле маселе, сен алдыны көрө билип, дагы аракеттене бериш керек. Ошол негизинде басып, алдыга жылып келе атабыз. Анан ушул жерде айта кете турган нерсе, биз баягы кризис болду, бизге монда бир оорчулук келди. Анан мен кыйналып атам, мен эч ким карабайт. Булардын бардыгы бир негатив ойлор. Адам өзүнө позитив алып жүрүш керек. Ар дайым маанай ачык болуш керек. Бүгүнкү күнүмөн кече мындан бир аз немеле, бирок бүгүн жакшы, эртең мындан да жакшы болот деген күндө ушундай бир өзүбүзгө Аллах Таалага чексиз шүгүр келтирүүнү айтып жүрүшүбүз керек. Андан кийинкиси ишкер ар дайым окуш керек. Бай ишим жүрүп атат деп окубай койсо, ишим жүрүп атат деп шүгүр кылбай койсо, анда бул сөзсүз келечеги банкротко алып барат. Анткени заман сен менен жарышып жашайт. Сен замандан артта калып кеткенде, сенин конкуренттериңден утулуу мүмкүнчүлүгүн жаратасың. Ошон үчүн окуш керек. Алдыда 2021, 2022, 25ге чейин эмнелер күтүп жатат. Эң азы деген ошонун планын бүгүн түзүп кетиш керек. Анан негизги ишкерликте дагы мен бүгүн иштеп кыйратып койдум, эми жатсам болот эмес. Ар дайым контролдо болуп туруш керек. Биздин бир түрк байкебизден жакшы бир айткан сөзү бар эле. Кароолчунун басып турганы өсүп жаткан мөмөгө азык болот депчи. Ошол сыңары биз директор катары болобу, ишчи катары болобу, кылынып аткан жайга барып, алардын алапалын сурап, ал жерден өнүгүп атышы, түшүп атышын, алардын маанайы кандай экенин билип туруш ошол жердин өсүшүнө чоң таасирин берет. Анан айта кетсеңиз, ушул мамлекеттик органдар тарабынан дагы ишкерлерге бир топ бут тосуулар болот да, анан сиздерге да ушундай учурлар болдубу? Негизи баягы документация жактарынан же жерге уруксат берүү жактарынан? Негизи бул телевидениеда көп эле сурала турган суроолор. Бирок мен мындай айтам да, Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Мамлекетибиз бүгүн байрагы бар, чегарасы бар, жери бар, гимни бар, герби бар. Дын үстүн карап турган мамлекетибизге чексиз шүгүрлөр болсун. Булар ошону карап түз даана кылып берип турса дагы, ички бир туруктуулукту сактап берип турса, биз ишкерлер буйруса баарын оор кыйышына карабай кылабыз. Эми экинчи маселе бар. Мунун өсүшүн тездетиш үчүн бизге окшогон ишкерлер менен дагы да тыгызыраак боло турган болсо, анда бул өсүш дагы тезделет. Мисал айтайлы, бүгүн 1950-жыл согуш бүтүп, Союз таркап, андан кийин 90-жылга чейин келдик. 90-дон 2000ге чейин белгилүү аябай бир жоготууларга, кандай жокчулукка дуушар болдук. 2020га чейин 20 жылдык аралыгында бизде мигранттар багып келе атат. Муну баа берип тан алышыбыз керек. Ички акчанын көбөйүшүнө салым кошуп келе атат. Эми 20дан 30га чейин, допустим, ага чейинкиде бир гана мамлекетибиз чегара ошол атрибуттарды сактап, мыйзамдуулукту өзүн эле багып, билим берүү системасын бир аз карап эле келди. Тынчтыкты карап келди. Бүгүн мамлекет эми жалпы ишкерлер менен тыгыз байланышка өтүш керек. Анткени биз өндүрүш жасасак, курулуш кылсак, дагы да бир
мээнетти кылып Кыргызстандан өндүрүштү көбөйтүп сырттан алып келбесек, импорт кылбасак, экспортко өтө турган болсок, анда мамлекетибиз тез аранын ичинде гүлдөп өнүгөт. Эми сиздин сурооңузга тикелей буттоосу болбойт. Муну баа берип алыш керек. Анткени келип алып эле сен мындайсың дебейт. Биздин каталарыбыздын үстүндөгү бар. Анткени каталарга каерден жол бересиң? Алар мыйзамдын негизинде деп отуруп, көңүл коштук кылып, балки арзы кичине бир ниети бардыр, акча алганга дейбизби, ошону берер деп чоюп отуруп, бир аз биздин иштерибизди кечендетип коет дагы, кээ бир мыйзам бузуучулукка ишкерлер да жол беребиз. Бул тилекке каршы. Тикелей бербейт, бирок жардам дагы бербей атат. Кандай жардам бербей атат? Мисалы, ишкер өзүнүн көйгөйүн айтып барса, кунт коюп угуп, мыйзам жолунда мынтебиз болду. Анан дагы бир ишкер келет. Ишкердикте, мисалы мен кантип жашайм? Бир проблема бар, көйгөй бар. Ал көйгөйдү оңой болсо, же болсо бир көйгөйлөр болду. Чечилерин чечип кете берсең, бул көйгөйдүн баары үйүлгөн сайын эмне болот? Бир чоң бир айсбергдеги бир чоң бир көйгөйгө айланат да, аны чечүүгө мүмкүн эмес болуп калат. Бизде ошентип баратат. Ар бир барган көйгөйдү тезинен чечип эле кете бере турган болсо, мамлекеттик органдар, анда бул тез эле жакшылыкка алып бармак. Мыйзамдуулук боюнча дагы айта кете турган нерсе, мисалы, биздин курулуш жаатында граждандык авиация бар. Тилекке каршы кече келгенде Садыр Нуркожоевичтен бүгүн дагы үмүтүбүз чоң, Камчыбек Кыдыршаевичтен үмүтүбүз чоң, анткени булардын бардыгы жалабаттыктар. Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич да жалпы эл атынан элдин көйгөйүн чечем деп келди. Биздин көйгөйүбүз бизден үй алган 500 адамдын көйгөйү. Эгер бул аэропортту чечип ала турган болсок, анда курулуш тармагында бир кыйла алдыга кетмекпиз. Дагы да. Андан кийинки мыйзамдуулуктар, мисалы, налоговойдук бирдиктүү система жок bizde. Бул кыйыр тие турган бизге проблемалар. Мындай айтайлы, мен фирмаларымдын бардыгы НДС плательщик. Кошумча нарк салыгын төлөөчү фирмалар. 8 миллиондон жогоркулар. Эми биз менен конкурент болуп, патент ачышат дагы, ошол менен алар арзаныраак баа берип, кээ бир жерлерде кандай утуп кетишет. Биз көп жумуш орун менен камсыздап, чоңоюуну каалаган фирмалар ошол жерге барып, анан патент ачып, салыктарды, налогторду бекитүүнүн жолдорун карай баштайбыз. Эгер ушу бирдиктүү салыкты бир терезеге салып, ачык айкындуулукка кылып берсе, кээ бир алдыга озгон ишкерлерге, жана көмүскөдө жаткан ишкерлерге аларды дагы ачыкка чыгардырып, ачык баягы конкуренцияга коюп бермек. Ачык конкуренция бул өнүгүштүн дагы бир жакшы жолу. Андан кийин айтайлы, прокуратура. Мамлекеттик жалпы мыйзамдуулукту жана жалпы эле мамлекеттин ичиндеги жарандардын мыйзамдуулугун сактоочу орган катары. Кээ бирде кайрылып барасың, кээ бирде бир арыз жазасың, тилекке каршы эгер сен акча бербесең, бул ачык эле нерсе, же болбосо бир мамилең жок болсо, таанышың жок болсо, бул иш чара бир 100-чү бир очередке туруп кала берет. 101-чи келген адамдын таанышы болгон болсо, ал биринчиге жылып кетет. Бул бар факты. Андан кийин жергиликтүү депутаттар бар, жергиликтүү аткаруу бийлиги бар. Булардын бардыгына мен кайрылып кетип эле айтат элем. Депутаттарыбыз эл атынан барат, бирок ишкерлердин көйгөйүн укпайт. Жалпы элдин көйгөйүн укпайт. Көтөрүп чыкпайт. Бүгүн бир чечим чыгарса, эртең башка чечимге өтүп кете берет. Эмнеге? Бул биринчи сабатсыздык, экинчи инсандык амбициясы жоктугу, үчүнчүсү инсан экендигинин жоктугу. Чыңгыз Айтматов айткан, улуу жазуучубуз, инсан үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Эмнеге бүгүн биз бир нерсени сүйлөдүк, жаманбы, жакшыбы, биз
аркабызда же болбосо эл шайлаган болуп келген болсок, анда ошол жерде ошол позициясын карманыш керек. Аткаруу бийлигин мен лично көрө элекмин. Жалпы ишкерлерди чакырып, же мен журналисттерден деле билем, мен 2010дон беркисин айтайын, көрө элекмин. Мисалы аудиторияга топтоп, же болбосо атайын уйгуруучуларды топтоп, атайын өндүрүшчүлөрдү топтоп, соода менен алектенгендерди топтоп, мэр, губернатор болуп, чай үстүндө отуруп, бир ачык маек куруп, ошонун үстүндө талкуулап, биз менен кошо жүргөн угерекмин. Бизге бул сыймык и аркабызда бир түрткү гана болмок. Кандай түрткү болот? Мисалы айтайлы, барды, азыр чыксаңыздар бул зданияны чужой эле башка эле бирөөнүн Жагунун атфысынын алдын асфальттап, машина токтоочу жай кылып, не кылды? Бурошпак даярдап койду. Мисалы айтайлы, мына жерде карасаңыздар жакшына кагылып койду. Ушул кишиге же ушундай өндүрүшчүлөргө ар жерде ишканаларыбыз бар. Ошого окшогондорду, муну сен жакшы кылып атасың. Сыйлык берип, дагы кандай кылайлы, келгиле ишкерлер, мынерди өнүктүрөйлү дегенде эле бир ачык маек өтсөчү. Биз кубанганыбыздан ушуларга бир жагынайлы деп болсун делечи. Мындай кандай жагынайлы? Биздин эмгегибизди баалап атат деп сүйүнүп көп нерсе кылып беребиз. Бирок кылып берейин деп барсаң дагы, анан алга кириш керек, булга кириш керек, документин чуркап өзү кылып бере кой. Сен отургузуп коюп, чайын берип коюп, ана жылыйт ичиң. Иштерди, шаарды оңдоп коюш бул көп деле кыйын нерсе эмес. Мен ошентип ойлойм. Ошон үчүн тикелей бут тоосу болбойт албетте, кыйыр тоосу болот, бирок бул кыйыр тоосу буттун эң жаманы да. Анан кайра эле сиздердин Дос курулуш компаниясына айтып келсек, бул ишкананын түптөлүш тарыхы кандай болду эле? Алгач өзүңүз демилгелеп чыктыңызбы же кимдир бирөөнүн сунушу менен демилгеленгенби? Чоң рахмат. Негизи мындай. Биз буга чейин досум экөөбүз үй алып сатып, жертем куруп, анан Матросовада бир үйдү оңдоп түзөп, жалпы 8 квартира кылып, инсандарга сатып, анан бул ой ошондон пайда болду. Негизги түп тамыры. Бирок 6 дос ошентип чогулуп, биз ар дайым бир машвара кылып деп коет го, ошентип отурчу элек. Анан жалпы Турцияга баргандан ошол ойду бекемдеп келип, ишке ашырайлы эми деп. Анан Бишкекке бардык. Бишкекке барганда биз бардык, мен бардым. Жалпы курулушчулардан кеңеш алдык, өздөрүнүн кеңештерин берди, Алла разы болсун. Анан ошол жерде айтты, бир куруучу. Бул иш чоң иш. Достук да жоголушу мүмкүн. Кылып жаткан үйүңөн айырылышың мүмкүн. Анан элдин акчасына ишенип, иш баштайм дебегиле. Келип бул сөз менен акылдашканда 6-9-дан 3-өбүз калдык. Эмнеге кээ бир ошол себептерди пайда кылып албайлы, бири-бирибизге ыңгайсыздык жаратып албайлы деп 3-өө түшүнүп чыкты. 3-өбүз калдык. 3-өбүз биринчи үйдү бүтүрдүк, кийинки үйлөрүбүздү дагы башка партнерлор кылдык. Ошентип иш алып барып келдик. Анан Дос курулуш деп аталышына биздин бир түрк даанышманыбыз бар эле, бизге кеңештерин айтып турчу. Ошол койду. 3 дос баштап атсыңар. Кыргызча дос болсун, дос курулуш болсун деп. Юстицияга барсак, дос курулуш деген уже алынган экен. Анан биз дос деп тыны кошуп, дос курулуш кылдык. Азыркы күндө кээ бир партнерлорубуз чыккан, баштапкы партнерлорубуздан экөө чыгып башка бир тармактарга киришти. Азыр кээ бир 3-4 курулушубузду жеке өзүбүз ошол куруп кетип атабыз. Компания Дос курулуш башка компаниялардан дебейм, өзүбүздүн инсандык немебизди айтканда, биз эмнеге басым жасайбыз? Биринчи, кардарлар менен биздин ортобузда достук мамилени чыңдоо. Экинчиси, алардын көйгөйүн биздин көйгөй катары кабыл алуубуз.
Üçüncüsü аларды сүйүндүрүштүн үстүндө гана. Анан кийин төртүнчүсү акчасын келишип калсак, ошол эле нерсеси. Биз биринчи үчөөнү коебуз, төртүнчүсү анан акча жаатын карайбыз. Ошондой эле Дос курулуш компаниясы буга чейин курулуш компанияларынын арасынан Жалал-Абад шаарында биринчилерден болду десек болот да. Анан эл ичинде баягы өз ордун таап, өзүнүн бир нукка салынып кетиши дагы бир топ кыйынчылыктар болсо керек. Ушул боюнча да бөлүшсөңүз. Албетте. Ишкерликте ушул нерсени көрдүм. Баягы пайчасынан жыртылып калган, пайчасынан жаманатты болуп калган адам болбош керек экен. Кудайга шүгүр, иштеген иш жерлерибизде буга чейин ким менен өнөктөш болгон болсок, сөзүбүздү убагында аткарганга, убагында аткара албасак кечирим сураганга, ал бирди кылса биз эки эсе кайтарганга аракет кылып келип, бүгүнкү күндө Дос курулуш компаниясындагы өз ордун таап кетиши биздин ошол басып өткөн жолдорубуз маанилүү экенин түшүндүк. Бүгүн да түшүнүп келебиз. Мисалы, кардарларыбыз бар, жөн эле жеке тараптар бар. Бизде мондай бир акчабыз бар, бир курулушуга салсак, же болбосо башка бир дагы бир план кылсаң, кандай ушул планга кошулсак деген ишкерлер бар. Кошулуп, иштеп дагы келе атат. Алардын бир эле нерсеси кайсы? Акча эмес, бул достук мамиле биринчи экенин көрө билип атышат бүгүн. Акча эмес, бул дүйнө жөн эле инсандык мамиле менен Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу дүйнөсү экенин түшүнүп башташты. Биз дагы ошентип түшүнөбүз. Анан ордун табыш албетте кыйын. Бүгүнкү күндө дагы ошонун үстүндө күрөшүп келебиз. Анткени эгер мен бүгүн уктап, манчыркап, Достук курулуш компаниясы өзүнүн ордун тапты деген болсом, эртең тез эле конкуренттер алдыга чыгат, өздөрүнүн жаңы бир проекттерин сунат. Ошол учурда биз артта калып калышыбыз бул турган нерсе. Ошон үчүн биз талыкпай эмгектенип келебиз. Үйлөрүбүздү биринчи өз убагында беришти карайбыз. Качествосын, үчүнчүсү ошол учурда кардарларыбыз киргенден баштап ар бир үйүбүздүн көйгөйүн 2 жыл бою кардарлар менен бөлүшүп турабыз. Дагы келечекте чоң пландарыбыз бар, буйруса. Аэропорт маселеси чечилип, жакшы бир болуп калса, Жалал-Абадтын өнүгүшү үчүн бүтүндөй баягы башыбызды сайып, менеттеп кылып, Жалал-Абад эли жакшы бир бийик имараттарда, шарты бар маданий жерлерде жашашын, мындай жашашы үчүн жан үрөп келебиз буйруса. Муну кылабыз. Ошондой эле көпчүлүк тренингтерде буга чейин дагы сиз спикер катары сөз сүйлөп жүрөсүз. Анан азыркы учурда ишкерлик тармагында максаттарына жетүүдө, ийгиликке кадам таштоодо жаштарга деги эле телекөрүүчүлөргө кандай кеңештерди бере аласыз? Чоң рахмат. Негизи, биз бираз ошентип калып жүрөбүз. Жаштар менен иштешкен жыгат мага. Анткени мен да жаш болгонмун. Биздин башыбыздан келип тартып деп койго же болбосо бизге акыл насаат айткан ошол учурда бир аз адамдар аз болгон. Көптөгөн кыйынчылыктарды көргөнбүз. Сүйүнүчтөр болгон. Бүгүн мен ушул жаштардын ошол нерсени кайталабашы үчүн колубуздан келген жаштар насаат алам десе, кеңешчи болуп, өзүбүздүн пикирибизди билдиргенге ар дайым ачыкпыз. Андан сырткары дагы көп эле жерге бакындай болуп калып жүрөбүз. Мисалы, азыр эртең дагы Таласка кетип атабыз. Суббота күнү ал жака ошол 35 ишкер менен маек болот экен. Ал жака да ошо спикер катары чакырылып кетип атабыз. Бул дагы мен үчүн аябай бир кубанычтуу нерсе. Өзүмдү таанытуу, жана аларды таануу мүмкүнчүлүгү дегендей. Жаштарга кеңешим. Биринчиси, өзүн өзү тааныш үчүн иштеш керек. Өзүн таануу деген кандай? Резюмесин жазыш керек. Резюме деген сөзсүз анкетасы бирөө үчүн жазылбаш керек. Өзү үчүн жазыш керек. Кече
буга чейин да эмес жолукканда айтып жүрчү элем, бирок баягы Гапыр Мадеминов деген агайдын бир интервьюсун көрүп калсам, ал да ушинтип айтып аптыр да. Эми баягы плагиат катары болуп калды десем, бирок мен укпай эле кылганмын да айтыпчы. Бирок дагы мен туура экенимди көрүп сүйүнүп алдым. Кандай? Ишкерлер келечекте ишкер болом деген, келечекте мыкты инсан болом деген өзүнүн өмүр баянын жазып чыксын. Ата энесинен баштап өзүнүн ким экенин, бүгүн кайсыл жерде турат. Адамдын өзүнөн башка эч ким өзүн жакшы билбейт. Жалган айтса ачык тетрадына жалганын айтам. Мунул себептердин натыйжасында мен күчтүүмүн, сулуу болсо сулуумун, мен сөзмөрмүн, мен берешеммин, мен тырышчаакмын, мен ичтаармын, мисалы жазып чыксын, негативин дагы, позитивин дагы. Андан кийин ошолордун үстүндө иш алып барсын, негативтерин позитивге айландырып. Андан кийинкиси мамиледе туруктуу болсун. Бүгүнкү күндүн эң күчтүү байлыгы бул мамиле. Мамиле болуш үчүн китеп көп окуш керек. Ал адам менен отурганда ал адамдын оюн, пикирин түшүнө ала турганчалык аң сезимге эгедер болуш керек. Кыргыз адабияттарын, жаңы азыркы күндө мотивация бере турган китептер бар. Ошол китептерди көбүрөөк окусун. Анан аракетчен болуш керек. Мен таң калып атам, азыр барган сайын аракетсиздик ушунчалык түшүп барайт. Алма быш оозума түш, биринчиси, экинчиси жеңил оокатка өтүп барайчы. Мындай же болсо офисте отуруп иштей берсем, же мындай эле кылсам, анан бир аз эле күч келсе, иш котора башташам. Бул жаңылышты. Ошол жерде окуп билүү менен бирге, ошол жердин мыктысы болгондон аракетин кылыш керек. Андан кийин ошол жерден тажрыйба алгандан кийин аны жашоодо пайдалана билиш керек. Мисалы, жөн эле китеп окуп койдум, билим алып койдум, бирок аны аткарбасаң, ошол укканыңа амал кылбай койсоң, мындай оор айтканда эшекке артылган китеп сыяктуу эле болуп калат. Китеп окуганмын, бирок пайдаланбайм. Аны пайда калтырыш үчүн кандай? Окуш керек, мамиле кылыш керек, аны жеке жашоодо пайдаланыш керек. Андан кийинки дагы бир нерсеси, адам ар дайым эрте менен эрте туруу менен бирге өзүн жакшы тарап менен ар дайым ойлонуу менен бирге максатты бийик коюш керек. Бизде мен президент болом дейт дагы, айылда кой кайтарып жүрө берет. Мен полковник болом деп сурайт. Көпчүлүгү баягы өзүн айтканда, мен ким болосуң, сен милициянын полковниги болом. Бирок сен окуу жайга тапшырып атасыңбы? Жок. Мен Илон Маск, же болбосо дүйнөдөгү Джефф Безос, ошондой же болбосо биздин ишкерлерди айтайлы, Табылды Эгембердиев, Салымбеков сыяктуу инсан болом дейт, бирок мээнет кылбайт. Ал адамдар жөн келген эмес. Өзүн тааныган, максаты болгон, аракет кылган, китеп окуган, мамилени түзгөн, анан ар дайым бийикти ойлонгон адамдар болгон. Анан жатып алып эле мен ошондой болом дей берсең, Аллах Таала мээдеп бербейт. Анан ушул жерде бир нерсени айта кете турган, бир жөн гана суроого шайкеш келет. Муса алейхиссалам Аллах Таала менен түзмө-түз көрүшкөн, сүйлөшкөн. Бир күн келейтсе, болгон бир риваяттарда айтылат, бир бай жолугат дейт. Я Муса, мен ушунчалык байып жатам. Аллах Таалаңа айтчы, менин байлыгымды азайтсын дейт. Бир аз жылса бир кедей жолугат. Я Аллах Таала менен учурашканы бар айтсын. Мага айтчы, бир аз мага байлык берсин дейт. Аллах Таалага келип өкөнү тең айтат. Бай шүгүрчүлүгүн азайтсын дейт, кедей шүгүрчүлүгүн көбөйтсүн дейт. Келип кедейге айтат. Шүгүрчүлүгүңдү көбөйт, аракет кыл дейт. Я дейт, мен ушул кебетим болгону бир аз көйнөгүм бар. Ушуну кантип көбөйтөм, кандай адилетсиздик дейт. Куюн келдик, көйнөгүн учуруп кетти дейт. Алманын башына чыкты дейт.
байга келди дагы дейт, сен шүгүрүңдү азайт дейт, аракетиңди токтойт дейт. Яга дейт, Муса дейт, бул туура эмес дейт. Аллах Таала мага ушунчалык берип аткан болсо дейт, мен кантип аракет кылбайм, шүгүр келтирбейм дейт. Кайыптан дейт, Аллах Тааланын берекеси менен байлыгына байлык кошулганы көрүндү дейт. Көзүнчө дейт. Значит, биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи, бардыгына шүгүр кылыш керек. Бүгүн мен киммин? Кимдигибизге шүгүр кылышыбыз керек. Бүгүн кандай мамлекетте жашап жатам, ушуга шүгүр кылышыбыз керек. Сын айтпашыбыз керек. Бош жатып алып комментарий жазгандар бар. Экинчи, ошого аракет кылыш керек. Үчүнчүсү, дуа кылышыбыз керек дагы, мээнетти кылып, максатыбызга кадам-кадам жылсак, анда биз бардыгыбыз ийгиликти багындырабыз. Буга мен жеке тарыхымдан, басып өткөн бүгүнкү күнгө чейин жолумдан кепил берип айта алам. Сизге чоң рахмат. Бүгүн биз менен ачык маек рубрикабызда кенен бардык ошол ишкердик тармагындагы бардык көйгөйлөрдү, анын ичиндеги жакшы жактарын, терс жактарын бардыгын, андан сырткары көп пайдалуу нерселерди айтып, биз менен жакшы маек куруп бердиңиз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Келип туруңуздар.